Алты жашар баланы сабаган кишинин өздүгү аныкталды. Сокулук районундагы Новополовка айыл аймагынын Полечудес конушунда өгөй атасы 6 жаштагы баласын сабап салган. Баланы сабаган киши тууралуу маалыматты Facebook колдонуучусу Индира Алымбаева билдирди. Баланын апасы кечинде сыртта жүргөн. Уулунун кыйкырганын угуп чуркап кирсе, мас күйөөсү баланын үстүнө отуруп алып, аны сабап жатыптыр. Ал күйөөсүн түртүп баласын алып чыгып кеткен. Андан соң 102 кызматын чакырган. Бирок алар окуя болгон жерге келген эмес. Эртеси күнү балдар ооруканасына алып барганда гана ал жердеги кызматкерлер милицияга кабар берип чакырышкан. Дарыгерлердин айтымында баланын баш мээси чайкалган жана денесинде көптөгөн гематомалар бар. Ал өзүнчө палатага жаткырылган. Жабырлануучунун апасынын 9 айлык боюнда болгон. Ал да учурда ооруканага жаткырылган. Баланын өгөй атасы 1987-жылы туулган Байтемиров Азамат Кудайбергенович жактоочу, анын таасирдүү тааныштары көп деп айтылат билдирүүдө. Колу буту байланып бакта асылган жарандын ким экендиги аныкталды. Теплые ключи санаториясында колу буту байланып, оозу скочтолгон абалда бакта асылган жарандын ким экендиги аныкталды. Маалыматка ылайык, милиция кызматкерлери тарабынан ал адамдын өздүгү аныкталган. Ал ОЭ аттуу 19 жаштагы Нарын облусунун тургуну. Эске салсак, 21 ноябрда саат 13:13 чамасында Аламөдөн райондук ички иштер башкармалыгынын нөөмөт бөлүмүнө Теплые ключи санаториясында жансыз эне жаткандыгы тууралуу маалымат келип түшкөн. Жерине ыкчам тергөө тобу барганда маркумдун асылган абалда турганын аныкташкан. Маркумдун денесинин айрым бөлүктөрү скотч менен оролуп байланган. Бул факт 130-берине адам өлтүрүү менен кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү рейстерине катталып, сотко чейинки өндүрүшкө алынган. Мады айылынын тургундары эшек фирмасын жабылсын деп талап кылышууда. Мады айылынын тургундары ошол айылга жакын жайгашкан эшек фирманын жабылышын талап кылышууда. Себеби эшектин эти Кытайга эмес, Кыргызстандагы эле кафелерге кетиши мүмкүн деген шек менен фирманы жапсын деп нааразы болушууда. Биз 2-3 жылдан бери эле айтып келе жатабыз, укпай келишет. Кыргызстандан сойбойбуз, Кытайга кетет тирүүлөй. Бирок бул туура эмес деп ойлойм. Кыргызстандагы эле кафе ашканаларга деле эти кетиши мүмкүн, дейт Мады айылынын тургуну. Ал эми эшек фирманын жумушчусу Шамбет мырза бул коюлган күнөөлөрдү негизсиз деп тааныйт. Биздики бул жерде баары расмий, таза. Бардык багылган эшектер Кытайга кетет. Бул жактан союлат экен. Же эти Кыргызстанда эти сатылат экен деген маалыматтар жалган, дейт Шамбет мырза. Турсунбек Акун, Садыр Жапаров эрдик жасап жатат. Бүгүн 23 ноябрда Конституциялык кеңешменин жыйыны өтүп жатат. Отурумда акыйкатчы кеңешменин мүчөсү Турсунбек Акун кеңешме түзүлгөндөн бери ар кандай сындар айтылып жатканы боюнча өзүнүн пикирин билдирди. Эмне үчүн биз Конституциялык кеңешменин курамына кирбей калдык деген талкуу башталды. Сын пикирлер болуп жатканын көрүп жатасыздар. Бирок мен сындардын баарына кошула албайм. Мурдагы президенттер курултай боюнча мыйзам киргизген эмес, Садыр Жапаров киргизип жатат. Бул эрдик. Экинчи маселе аткаруу бийлиги. 32 премьер-министр алмашты. Жаман иштесе өкмөт башчыны алмаштырып салышат. Аткаруу бийлигинин башында президент турат деп сунушталууда. Биз талкуулап өзүбүздүн сунушубузду беришибиз керек. 80 киши Кыргыз өлкөсүнүн тагдырын чече албайбыз. Өмүрбек Текебаев менен Роза Отунбаеваны эмнеге кеңешмеге киргизбей койду деген сөздөрдү айтып жатышат. Конституция болуп калды деп жатышат. Дастан Бекешев деген жигит жаңы долбоорго каршы кол чогултам деп жатат. Катуу сындап жатышат. Алардын айтканына кошула албайм. Бирок кеңешмеге алардын өкүлдөрүн киргизип коюу зарыл. Ошондо Текебаевка сенин конституцияңдын артынан 32 өкмөт башчы кетти го деп айтат элек. Эки жакта туруп калып жатабыз. Талаштан тактык жаралат, дейт ал. Өмүрбек Текебаевди кайра камакка алуу аракети башталды. Учурда Өмүрбек Текебаев баш болгон бир топ саясатчылардын баскан издери текшерилип атыптыр. Бул тууралуу ишеничтүү булактар билдирди. Сыягы четинен камакка алуу аракеттери жүзөгө ашабы? 2010 жылдан берки чуулгандуу иштер, каржылык маселелер казылып, бул өңүттөн айыптуулар тизмектелди. Негизги фигурант Өмүрбек Текебаев экени, калгандары көчтү улай кас катар тизилишери ыраспы. Буга байланыштуу эл эмне дейт деп жазып чыкты Назар Ньюс агенттиги. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, врач-стоматолог Элдияр Жапаров стоматологиялык кызматтардын төмөнкүлөрүн сунуштайт. Брекет, имплант, протез, тиш салуу, тиш алуу жана башка бардык түрлөрүн сунуштайт. Жогорку сапатта эң мыкты
жана ишенимдүү кызмат көрсөтөт. Биздин дарек метро Новослободская, улица Чаянова 18А, метродон 5 мүнөттүк жол. Байланыш телефондору +7 926 694 94 71. Эскертүү: брекет коюу арзандатуу менен 15 000 рубль.